Күйөөмдүн абалы кандай? Жакшы элеби? Биздин колдон келишинче аракет кылдык эже, бирок сактай албадык. Кечиресиз, кайрат кылыңыз. Мынакей кишилердин баары келе баштады. Бизге бодомал керек. Туугандардын баарынан сурап чыктык. Баары эле жоктун түбүн айтышат. Башыңар келдиби? Эми эмне кылабыз айланайын? Тиги агасы бар эмеспи? Ал эмне дейт? Ой, агасынан, туугандардын баарысынан сурадым. Жоктун эле түбүн айтышат. Эми сен тиги отуңдарды алып кел. Анда билбейм. Болот акыр. Алтыным, кагылайын каныш. Тиги кабылдын жыйган терген тыйынынан бар чыгар. Өзүңөрдүн тыйыныңар бар чыгар жыйган. Ошолорду чогултуп аракетибизди кылалы. Эл журтка уят болбой. Эже, биздин бөлмөдөгү сандыкты ачсаңыз, ичинде акча бар, колдоно бериңиз. Ал жакта канча акчаңар бар? 10 000 сом. 10 000 сом айланайын. Бул бир эле койдун акчасы го. Ал эмнеге жетет? Кой, мен Жаныш менен акылдашайын. Чынбы? Анын баарына тамак берип, кичине могу када салтты кылбасак, айланайын айтат да булар. Салтты билбеген немелер экен депчи. Эртең күнү кайра барасың да, тукумубузга доо кетет, чынбы? Анан салтты кармап, ушинтип карыстап алып келдик. Анан эмне кылабыз эми? Башка арга жок. Кайнагамдын айткан сөздөрүнө караганда бир топ эле чыгым болуп турбуз. Эми кантер экенбиз? Эми каныш, мынау жерде ким канча акча кошту, ким эмне алып келди, кой алып келдиби, жылкы алып келдиби, кагазга жазылган. Бардыгы болуп 150 000 сомдой чыгаша болду. Анын ичинде 50 000 сомдой Машинанын да акчасы жетпесе, процентке да акча алынса, дагы эмнеси калды экен? Өзүң түшүнөсүң. Алдыда 40 жылын өткөрүшүм керек. Куран окутушум керек. Анын баарын кайдан табам? Кайнагамдагы акча коштум деп кыңарылып кетти эле. Кабылдын Куран окутканына кетти. Аягында жетпей калды. Өзүмдө муктаж болгон 15 000 сомду кошуп жибердим. Эми келиним бул дүйнөдө түбөлүктүү калган эч ким жок. Бардыгыбыз Кудайдын коногубуз. Кудай чакырган убакта баарыбыз барабыз ошол жака. Кайрат кылгындагы балдардын келечегин ойло. Өзүңдүн ден соолугуңду ойло. Мен эми үйгө барайын. Мына жерде баары жазылуу. Макул, жакшы. Жакшы барыңыз. Баса банктан алынган акчаны унутуп калыптырмын. Ошону алдагы кагазга жазып кой. Жазып коем, жазып коем. Жакшы кал. Келиңиз, мен ачайын. Ай Жаркын, эмне тамак жебей жатасың? Атамды сагындым. А сенчи?
жегим келбей жатат. А эмнеге? Мен атамды сагындым. Анда силер ичпесеңер мен ичем. Апа, сен эмнеге ыйлап жатасың? Жөн эле кызым. Келчи бери. Балдардын окуусу турат, кийим кечеси турат. Ушунун баары эле акча эмеспи? Деги мунун баарын кантип төлөйм? Деги балдарым менин көчөдө калбасам болду. Мындай турат. Жумуштан да чыгарып салышты го эмчи. Отуруп туруң, мен азыр. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен банктан келдим. Бул кабыл аскар үчүн үйү? Ооба. Үйдү ижарага койуп акча алган турбайсыздарбы? Ошонун пайызы көбөйүп баратат. Эгер эртерээк төлөбөсөңүздөр, сатыкка койгонго туура келет. Бир аз күтө турганга болбойбу? Жок, болбойт эже. Бул банкта. Ошондуктан эртерээк төлөсөңүздөр жакшы болот. Мейли анда. Макул. Бирок эсиңде болсун. Проценти ай сайын өсө берет. Айланайын келин, сен да бизде туура түшүн. Ошо күнү салтты бузбайлы деп, элден калбайлы деп, ой бирөөнүн акчасын кошуп жиберген да жана жерге. Эми алар мени азыр кыйнап атат, таап бер деп, сурабаска аркам жок болуп атат. Айттым беле, бербей эле кой деп. Эмнесин берет эми? Мал союлбаса каяктан? Малда союлуш керек болот да. Мен билгем ушундай болорун. Менде жок беке, берет элем. Кечир. Эми табабызда. Мунусу такыр кеп жебеген неме турбайбы? Эми эмне кылып кутулсам мындан? Ушунчамда бир нерсе кылып бүтүрбөсөм, эртең баарыбызды кол кылчу неме ушул окшойт. Баса, баягы жердин документин берип көрсөмбү? Мейли, берип нары тындырайынчы. Калганын дагы көрө жатарбыз. Башка айла жок.
Кандай немесиңер я? Алганын алып албасканды ойлонбойт белиңер я, кантип беребиз деп. Мен эмне кыларга Жок, силер ишим жок түшүнсөңөр, дейсиңби? Кечкеле сени мени куалап угуп жүрө койсоңор, бергидей. ай. Кандай немесиң деги я? Эмне кылсаң ошол, бүгүн акчаны алмайынча кетпеймин. Акчаны бересиң да анан кайра алганга Ой, сурап угуп койгулачы мени, мен азыр түшүндүрүп берейин. Үйүңдө башка бир нерсең барбы? Ордуна бере тургандай. Ай, Ушинтип мен кыйкырып уксара сурап болом. келмейинче Бир нерсе айтсам болобу? берейин Ой, деген мен ниетиңер түшүндүрүп да. берейин Анан да. кайра кишини жаман көрөт экенсиңер беттен алып. Бүгүн акчаны алмайынча кетпеймин. Кандай тапсаң андай тап. Алганын алып алышып, анан бергенге келгенде ушинтип былжырап гана жүрүшөт кишинин жинине тийип. Могул үйдүн документинен башка менде эч нерсе жок. Кана Деги түшүнүп койсоңор боло кичине. мунуң эмнеге жарамак эле? Эчтекеге жарабаса эми эмне кылайын? Кандай кылайын? Эми өлүп берейинби силердин алдыңарга? Кана, ой кудай ой, кайра кишини коркутушат тим эле. Болуптур, ушунуңду алайын. Экинчи келбейм. Карызды качан бересиң ай? Кандай уят жок демесиң ай? Эмне? Жоон сандык кесип берейинби? Же эмне өлүп ал деген турасызбы? Кабырай ай. Бул кайра мени коркутат да. Эгерде мен ошондо таппасам, Айыл апага шерменде болмоксуңар да. Эгерде мен таап, союзду коюп, союп койбосом, булар салт билбеген немелер экен деп бүт тууган уруктун баарына сөз кетмек. Салт эле салт дейсиңер. Салт билгенер ушубу? Жетим жесир экенине карабай, акыркы быдырын саттырып, карызга карматып коюп, союш жегенде салт деп айтасыңарбы? Салтын эт жеген, мал жеген жагын билип, а башка жагын унутуп калдыңарбы? Мына, мени ооруп азыр, ордуман тура албай жатам. Бирөөңөр келип, ал акыбалымды сурадыңарбы? Же эмне? Ал салтта жок беле? Мына, процентке берген аял, үйдөгү жердин документин көтөрүп кетти. Эми мен могу балдарым менен көчөдө калсам, ошондо салтыңарды эстейсиңерби? Силердин салтыңарды түшүндүм мен. Бул жакта кабылымдан айрылып, араң отурсам, туш тараптан каптап келип малын союп, этин жеп кеттиңер. Андай салтты жакшы билет экенсиңер. Союшун чыгара келбейт белиңер. Сарпайын арта келбейт белиңер. Ушуну менен жата берсем, мына мен да эртең кетем. Ошондо да унутпай келип, чучук жайнап, казы жеп кеткиле. Салтыңардын өзүңөргө пайдалуу жагын аябай жакшы билип алган экенсиңер. Маркум кабылда эч нерсе калган жок. Мына, уулу менен кызын күрөөгө коюп, байтал жеп, казы карта жесеңер кышка жетесиңер. Туугандарга ошондой салам айтып барыңыз. Келиним ооруп жаттыр деңиз. Малдын сенизин тандай берирсиз. Каныш-ай! Каныш! Көрүнбөйт го, жүрүңүзчү кирейли. Каныш. Ой, же. Ой, мен бияктамын. Кызым, үйдөсүңбү? Бияктамын, же. Каныш. Ялдыңа кетейин, кайдан чыгып атат? Иә. Же, мен бияктам. Алдыңа кетейин. Айланайын. Эмне болуп калгансың? Алдагы пакетиңерди коюп төшөк салсаңар болуп алдар. Алда караң күнөй. Мындай сал. Төшөк салсын, өйдө турсаңчы. Карач, айланайын-ай.
Карачы, сары санадан ооруп калган тура. Ай. Акча байлык деп жүрүп, туугандардан ажырап калган турбайбыз, ай. Акыл, өткөндө эле сураганыңда ой, ооруп калды, жатып калды деп айтып койбойсуңбу бүгүн айтпай? Я. Ой, жанагынтип мени да кайра шаштыра бергенден ачуу калтырып ийбедимби бир аз? Айланып кетейиним, ай. Хош. Апчы, караңызчы. Сары санада жатып, ооруп калган турбайбы? Бир тууган деп. Кана. Бир тууганчылыгыңар кана. Ооба. Эми мына өзүм көзөмөлгө албасамбы? Туугандарды ынтымакка чакырбасак болбойт абыжы. Туура айтасың айланайын. Ошонтип келе. Ай, карачы. Таарың күнайя. Туугандар деген илгери өзүбүздүн салтыбыз кыргыз экениңерди унутпай жашабайсыңарбы? Мына менин болсо жашым жетти. Балдарга салт тууралуу айта турган өзүңсүң. Кээ бирөөңөр өзүңөрдөн өзүңөр бир жаңы салт кошуп ала койдуңар айланайындар. Айтпа. Киши өлүп атса, канча жылкы соёлу, канча мүшөгүн деп баштайсыңар. Ал артында калган адамдын көрө турган күнүн, андага калган укум тукумду эки кулагынан өйдө тартып жолго салып коюш туугандын милдети эле. Кандай эл болуп баратасыңар билбейм балам. Жетимди жетелесең көңүлү көтөрүлөт. Жесирдин ал акыбалын сурасаң Алла шипа берет дечү эле. Ай балдар, ай уят балдар. Артында калган тукумуна кам көрүп койгула. Өзүбүздүн салтты унутпайлы алдыңа кетейиндер. Кудайдын жаман күнүн жаман суу кетирет дегендей, жаман тууган деле жанына керек болот алдыңа кетейин. Анча-мынча кеткен кемчиликтерди улуу башыбызды кичи кылып, акең экөөбүз кечирим сурап олтурбайбызбы? Өмүрүңө береке берсин.